Мен азыр силерге мамлекеттик органдын алсыздыгын, эл менен иштеше албаган жансыздыгын айтып берейин. 10 күн мурда Сомо деген түбү латвиялык мультимиллионерге барып такалган. Кирешенин бардыгы ошол жака кеткен компания кандайча кыргыздарды карызга батырганы тууралуу иликтөө чыгарганбыз. Анда булардын кыска мөөнөткө берген зайымдарынын, насыяларынын үстөгү 600%ке чейин жетерин эсептеп чыкканбыз. Мына ошондон кийин мамлекеттик органдар козголушуп, көрсө бул Сомо мыйзамсыз иштеп аткан турбайбы, бул Сомону жабабыз деп предписаниелерди жазып, чара көрөрүн билдирип башташкан болчу. Бирок жарандар мына бизге күндө кайрылып атат, Сомодон бизге чалып, мамлекеттик органдар айта берет, биз иштей беребиз, биз жабылган жокпуз деп коркутуп, басым кылып, карызын доолап атат дешти. Алданып, карызга баткан адамдар азыр пеня процентибизди кошо төлөйбүзбү же алган эле суммабызды беребизби деп баштары катып аткан учур. Госфиннадзор мына ушул учурда иликтөө жүрүп аткан учурда андай же мындай кылгыла деп бир дагы маалымат берип койгон жок. Госфиннадзорго күндө чалып атабыз, кабарчымды жиберип атам, эч бир тыңгылыктуу жооп жок. Бул органдардын даректерин сурап, адамдар кайрылып атышат. Керек болсо офистерин талкалап кетебиз, өртөп кетебиз деп комментарий жазгандар дагы бар. Дар алам деген, нан алам деген акыркы акчасын мына ушул карызына берип, куржалак отуруп калган адамдар кандайдыр бир мыйзамсыз иштерге бара турган болсо, дал ушул мамлекеттик органдар жоопкер болушат. Карыздын торуна баткандардын үнү бийликке жетпей, бизге чыгып атышат. Ондогон, жүздөгөн каттар жазылып атат, а биз аларды сабырдуулукка, бир аз чыдай турууга чакыргандан башка аргабыз жок. А чечим болсо кечигип атат. Бийлик капкайдагы бир латвиялык мультимиллионерди, бизнесменди коргойбу же карыз торуна баткан колу жука жакыр өз жарандарын мына ушул туңгуюктан чыгарып кетеби? Тез арада чечимди чыгарышы керек. Жоопту 1000 деген, 10 000 деген адам күтүп атат.